кайсы чындыкты? Мисалы кайсы чындыкты жеткириш үчүн? Ал сиз үчүн чындык эмес. Ал өзү үчүн чындык да. Ал ошол чындык деп эсептейт. Мен ошол Замир, ошол. Мына бул деңгээл болуп атпайбы? Фейктер менен жана 6 аккаунтум бар, 20 аккаунтум бар деген адамдар менен мен да табал сүйлөшүп калам. А сен каяктан элең? Сен каяктан элең? Да мен чынды айтып атпайм. Сен калпты мага чыңгылтып суу берип атпайсың. 30 жылдан бери сен Австралияда көчүп келген жоксуң да. Кээде ошолор менен коллега болгонуңузга өкүнөт окшойт. Өкүнөм, аябай өкүнөм. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү менин берүүмдүн коногу башынан баштай турган болсок, буга чейинки журналист, коомдук ишмер, жогорку кеңештин депутаты Момбеков Ырыскелди Чыныбекович. Саламатсызбы? Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүн мына берүүбүзгө конок болуп келип атасыз. Бул берүүгө чейин деле абдан сонун маек кылып отурдук да, негизи. Тиги көшөгөндүн аркасында. Анан эми бизде жана сиз өзүңүз айткандай ушундай интервьюга келгенде камера иштеп баштаса эле, микрофон күйгүзүлгөндө эле көп адамдар өзгөрүп кетет да. Жасалмалуу болуп баштайбыз, оңдонуп түзөнүп баштайбыз. Ушундай нерсе бар, адат болуп калган окшойт бул бизге дагы. Дейли десек, журналисттер өзүбүз деле ошентип көз каранды болуп калыптырбыз. Камеранын иштегенине жараша мамиле кылат экенбиз, камера өчүп тургандан кийин башка том менен сүйлөп калат экенбиз демекчи. Бүгүн негизи мен сизге берейин деген суроолорум эми бул асмандан алып суроо деле бербейм. Мен жеке өзүңүздүн жеке жашооңузга көбүрөөк токтолгум келип атат. Деги эле сиздин жан дүйнөңүз, сиздин көз карашыңыз, сиздин табитиңиз, дүйнө таанымыңыз, деги эле инсан катары, адам катары сизди мындай жакындан билбеген адамдар абдан көп. Саясий аренада өзүңүздү канчалык деңгээлде көрсөткөнүңүздү ал эл тараза. Өзүңүздүн көз карашыңызды, өзүңүздүн позицияңызды, критикаларыңызды жогорку кеңештин трибунасында сүйлөп жүрөсүз, айтып жүрөсүз. Бүгүн ошондон кичине алысыраак болуп эле анан кийин сиз менен көбүрөөк айыл жөнүндө, өзүңүз жөнүндө, сиздин атаңыз жөнүндө буга чейин да кызыктуу нерселерди айтып бердиңиз. Сөздү ушундан баштасак дейм, эгер сиз туура көрсөңүз. Деги эле бала чагыңыз кандай өттү эле? Атаңыз менен болгон мамилеңиз кандай эле? Сизди кандай тарбиялады деги бала катары кичинеңизде? Рахмат, Замир. Ушул бирөөлөр үчүн бул мындай оңой суроодой көрүлөт да, өзүнүн бала чагын, басып өткөн жерлерин, атасын, апасын, окуткан мугалимдерин, жолдош теңтуштарын айткан бул маек башкалар үчүн оңой болушу мүмкүн, бирок мен үчүн оордой болот да. Эмнеге дегенде, мен ушу өзүмдүн басып өткөн жолдорум, балалык чагым, туулган жерим, кичи мекеним жөнүндө ошол кандайча чоңоюп калдым, кандайча ушул эрежеге жетип калдым деген нерселердин баардыгын камтып бир кийин бир убакыт болгондо китеп жазсамбы деп ойлоп жүрчүм да, анан кийин Кудайга 1000 мертебе ыраазымын. Ушул Шекер деген айылда төрөлүп өскөнмүн. Атактуу дүйнөгө таанымал Чыңгыз Айтматовдун айылы болгон, кичи мекен болгон Шекер айылында. Бул Шекер айылы башка айылдардан эмнечиси менен айырмаланат. Бул жерден бир эле Чыңгыз Айтматов эмес, Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз деген дүйнөлүк даражага жеткизген Ашым Жакыпбеков деген дагы жазуучу бар, Токтогул сыйлыктын лауреаты. Андан тышкары СССРдин эл артисти Капар Медетбеков деген бар. Негизи бул айылдан чыгармачыл адамдар көбүрөөк чыгат, окшоп калат да. Анан кийин аккан арыктан суу агат дегендей да. Кээ бир айылдар карасаң, жалаң эле, маселен Таласта Бакайта деген айыл бар да, ошол жерге карасаңар жалаң чемпиондор чыгат, жалаң күрөш менен ата чыгат, спорт. Манас районунда Арал деген айыл бар. Арал деген айылдан мына карап көрүлө, Алымкул Үсөнбаев, анын уулу Замирбек Үсөнбаев, Эстебес Турсуналиев, Анатай Өмүрканов деген жазма акын, Төлөш Турдалиев деген, Абдулдан Нуралиев деген, мына эң акыркысы Асанкан Жуманалиев деген да манасчылыгын эмгек сиңирген болгон, жакында эле дүйнө салып кеткен. Мына эми алы туткучу. Мындайча айтканда бир жалаң акындардын, же болбосо көркөм сөз өнөрүнүн көсөмдөр ушул айылдан чыгат да. Ошо аккан арттан согат. Анан кээ бир айылдарда бар. Мисалы Бостер деген деле көлдө айыл бар. Жалаң академиктер чыгат. Ушундай бир ар бир айылдын өзүнүн касиети болот болчу. Мен
айтайын дегенім ошол касиеттүү шекер айылында төрөлүп өстүм. Ошо 68-жылы маймыл жылда жарык дүйнөгө келген экенмин. Эми балалык чагым жөнүндө айта турган болсом, ушунчалык бактылуу кезиң балалык кезиң экен да. Азыркы муунга мурдагы муундуку кызык болот болуш керек. Биз кандай биздин убакта аталарыбыз биз көргөндү силер көрбөгүлө дечи да. Биз согушту көрдүк, биз 30-жылдарда ачарчылыктарды көрдүк, биз каачылыкты көрдүк, силер ошону көрбөгүлө дечи да. А мен азыркылык айта турам да, силер ошол жакты көргүлө депчи. Силер биз жашаган деп. Анткени ал кезде тарбия башкача болчу. Ал кезде ыйман деген башкача болчу. Эмнегедир мага азыркы кезге салыштырмалуу ал кез өтө мындай адамдык касиеттери же болбосо адамдык асыл сапаттары ошол кездерде баркталчу эле, адамдын адам болгон сый урматтары ошол кезде көбүрөөк беле. Эми азыр алып урушкан заманда эле кетип баратабыз. Бирок улууга болгон урмат, кичүүгө зат деги эле кыргыздын каада салтында, кыргыздын канына сиңип калган каада салт, үрп адат, ырым-жырым, бул кыргыздын өзүнүн жашоодогу эрежелери да, жобосу да, мыйзамы да. Ошол кыргыздын ыйманы, бул кыргыздын мыйзамы. Азыр ыйман жок. Же ыйманга баш ийбейбиз, же мыйзамга баш ийбейбиз. Ушундай эле кетип баратабыз. Ушул мен үчүн коркунучтуу. Анан балалык кезимди балама айтам, мен бала кезимде мындай элем. Мен 6-классымда ошол айылдагы Талас Токой Чарбасар эле ошол жерге иштеп, 6-классымда мен айлык маян алгам. 28 рубль алгам. Ошол акчаны жаздыктын алдына катып 1-сентябрда кийим костюм алам деп. Күнүгө эрте менен турганда акчамды кармап, кайта жастыктын алдына коюп жатчым, кайтарып жатчым эле. Бизди окуткан мугалимдер менен мен азыр жубайым деле мугалим, агам деле мугалим, эжелерим деле мугалим. Бирок эмнегедир мени окуткан мугалимдер ушунчалык атамдан да көп чоң армия, бул чоң тарбия болгон да. Ушунчалык бизди окутчу. Ар бир сабакты окутанан сабакты окуй келсек, сабагандарын биз бир дагы каяш айтмак түгүл мугалимдергечи акшиып карачу эмеспиз да. Сабатса да күлүп турчубуз да. Сейиталы Бекмамбетов деген мектептин директору болгон, ошо Чыңгыз Төрөкулович экөө классташ болгон. Анан анын учительскийдин күлүштөр момундай бир кайыш королгон эле да. Ал менен башка чапканда чабар замат моундай олтуруп башың томуюп калчу эле. Канагып да кетчү эле. Кулагыңыздан чойгондо бутуңуз көтөрүлүп кетчү эле. Чачыңарды албайсыңар деп мындай кылганда башыңыз жүрүм кетейин дечти. Анан ошентип кой эртең таяк жебейин, мектептеги классташтардын алдынан уят болуп калбайын деп, анан атаандашуу бар эле. Анан эжелерге болгон урмат сый бар эле. Анан эмнегедир ошол кездеги нерселердин баардыгын балдарыма айтсам, ошо келечек муундарга айтсам, жаштарга айтсам деген бар, бирок уга бербейт экен. Жомоктогудай сезилеби буларга? Эми койчу, ал кез деген бул баягы жапайычылык кезде, байыркы кезде ал заман өттү, кетти. Ал замандын эмнеси жакшы эле дегендей болуп, сенектик доор болчу да дегендей. Бирок эмне үчүн эмнегедир ошол эстердин кезиндеги балалыгым мен үчүн эң чоң байлыгым болуп эсептелет да. Анан эсил кайран эсердин убагында тарбия алган балдар менен эгемендиктин тарбия алган балдар эки башка. Соска менен чоңойгон балдар башка, сотка менен чоңойгон балдар башка. Сотка менен чоңойгон балдар жашоого болгон жан дүйнөсү тигилерге караганда жакыр болот. Жакыр. Ар бир адамды өзүнчө уникум деп коебуз го. Бири-бирине окшобойт депчи, бирин-бири кайталабайт экен да. Анан сизде мына бул жогорку кеңештин тарыхында башка депутаттарга окшобогон дагы бир өзгөчөлүк бар да. Балким сиз кошуна айылдагылар менен көбүрөөк катташкан үчүн эмеспи? Жанагынтип жамакташтырып сүйлөгөнүңүз, чечендигиңиз, ыр жазат болушуңуз керек. Кээде эрте туруп калсаң, таң сөгүлүп аткан кезде эшикке чыгып калсаң, өзүнөн өзү эле саптар жармаш кылат, кынашып калат. Анан бирок ошону жазып калтырбайм да. Сөздү куйлуштуруп сүйлөдө көптөр айтышат мени макалчы депчи. Мен бирок меники макал эмес да. Макал эмес. Меники баягы уйкаш сөздөр болуш керек. Көбүн эсечи. Бул өзүм ойлойм, ушу китепти көп окугандан болуш керек депчи. Анткени менин балалык чагым, мен атам баягы 10 балалуу болгон да. Анан 10 жолу үйлөнүп, анан
10 ай алдынан 9 ай алдынан бала көрбөй 10 ай алдынан 10 бала алып атпайбы. Анан атам улгайып калган болчу. Атам 1903-жылык болчу. Мен ал кишинин 65 жашында көргөн баласы болчумун да. 65 жашында сиз төрөлүп атасыз. Анан кийин сизден кийин да бар да. Менден кийин да бар. Ошондо эң кичүүсү канча жашында? 73. Вау. 70-inde көргөн. Айылдын чекесинде Ак үй деп коет, мазар, мечит бар. Бир 300 жыл мурун салган Таластагы бир уникалдуу өзүнчө бир археологиялык мындай мазар жер бар да айылдын чекесинде. Ошол жерде атам көп жылы динге кызмат кылды. Намаз окуп, шайык болуп, анан ал жер мазар болгондон кийин мен бала кезимде ошо Кызыл Ордодон, Чимкенттен, Түркестан, Жамбыл, Мерке ошол тегеректерден көп адамдар келет эле. Ошол жер мазар, ушул жерден касиет бар деп анан баягы шал болгондор, жин ургандар, талмасы барлар, төрөбөгөндөр, көз башы кыйшайып калгандар, баса албагандар, жашоодо мындай мүңкүрөп калган мунжу-сунжулар аябай көп келет эле да. Ошо мечитке мен китептеримди көтөрүп барчумун эле да. Ошол кезде Жаныш Байыш, Кедейкан, Жаңыл Мырза, Курманбек, Кенже эпостор баардыгы үйдө бар эле да. Ошол китептерди алып барып туруп кийин окуп берчүмүн. Толубай Сынчы, ошондо окуп берсең тамшаныш угар эле да. Эгер чындап эле балким саясатчы болбогонуңузда, балким чыгармачыл адам болмоксуз. Эң туура көптөр айтат го, азыр сен депутат болбосоң, тамада болсоң деле тамада болсоң. Таланттуу тамада болмок экенсиң дейт. Эми мындай жолдоштордун арасында, классташ балдардын арасында, теңдештардын арасында башкарып, ошо тойду мындай көңүлдүү өтсүн деп алып барган жакшы көрөм. Анан айтып коет да, сен тамада болсоң, көп күлдүрөсүң, көп нерселерди билесиң деп анан таланттуулар эми талаада калбайт экен да. Чоң тойлорду алып бербесем деле, алып барбасам деле мындай чакан тойлорду тели-теңиштардын арасында, туугандардын жакшы алып барам. Балдар айтышат да, тамадан деле кереги жок, сен өзүң эле бизге болуп берсең болду. Анан көбүнесе ошо менин келбей калсам мындай таарынып калышат да, анан менин келишимди чогуу отурганда аябай күтүп калышат. Кандай баа берет элеңиз бүгүнкү коомго чындап эле? Мына азыр адамдар бузулду деп атабыз көбү. Бул эмне, билимсиздикпи? Бул эмне негизи? Түбү эмнеде? Эми мен айтсам азыр таарынып калышы мүмкүн, бирок тарых тактыкты бирок баары бир айтылат да. Азыркы коом чын айтканда мындай деградацияга учуп атат да. Мамлекеттик идеологиянын жоктугунан улут кылып келген кыргыздын адабияты, кыргыздын маданияты, кыргызды кармап келген каада салты, үрп адаты, ырым-жырым нерселердин баардыгын биз көрүп туруп, көз көрүнө тебелетип атабыз да. Саясат ушу кыргыздын мамлекеттин дагы мамлекеттүүлүгүн, кыргыздын элинин улуулугун, кыргыздын жерин сулуулугун баардыгын ушул саясат болгоп атат. Азыр социалдык тармактардан 70-80% контент бул только саясат жазып атат. Арасынан араң издеп жүрүп табасың. Бирөө ушу Санжыраны иликтеп атканын, же бирөөдүн ыр жазып атканын. Экеле мисалы Жыргалбек Касаболотов менен эле Шабдан Сулайманов экөөлөр жазып атат. Калганын баары чырды жазып атат, калганын баары сырды жазып атат. Билгени, билбегени деле саясат жазып атат. Калк караңгы болсо бизге пайдалуу экен. Калк акылдуу болсо бизге коркунуч дегенди каалаган адамдар көп болуп атат да. Мындайча айтканда, кадыры калыңдар эмес, капчыгы калыңдардын заманы болуп атпайбы? Улам төңкөрүш болот, бирок адамдын замир жан дүйнөсүндө төңкөрүш болбой атпайбы? Адамдын жан дүйнөсүндө төңкөрүш болгондо но караңгылык мындай баягы туннелдин ар жагынан жарыктай болуп, же болбосо кара булут кетип, күн чыккандай болуп туруп, көк көрүнгөндөй болуп туруп, ошол нерсени көрөнбү деген. Ошо 1, 2, 3 жарыкты санап бере аласызбы? Ошо адамдагы жан дүйнөдөгү төңкөрүш деп атабыз да. Ооба. Жан дүйнөбүзгө төңкөрүш керек экен. Төңкөрүштү эмнеден башташыбыз керек? Кандай ойлойсуз? Кандай төңкөрүш керек бизге? Аң сезимдеги революция болмайынча, аң сезимде ыңкылап кылмайынча биз ынтымак кыла албайбыз. Ошону эмнеден баштайбыз? Билим берүүнүн сапаты бизде төмөн. Мамлекеттин эң негизги байлыгы эл. Эл. Кумтөр эмес. Ушул элди кантип сактап калам? Мен бийлигим сактап калбашым керек. Мен мамлекеттин элин сактап калышым керек. Бул эл анан ошо мамлекетти сактап калат деп туруп анан ошол мамиле керек. Ошол мамиле жок болуп атат. Мамиленин жоктугунан элибиз малга айланып баратат. Анан мамлекет башчыларынын баарын билиш керек. Ал деген билим берүү системасы толук деградацияда.
эшегине жараша тушагы деген да бир макал бар эле. Балким элибиз ушундай бийликке эл эң туура жанагы Эсил Кайран Эшимканов айтып кеткен эшегине жарсыңданчы бузук элге бучук бий деп коет. Бузулган элге бучук бий деп коет. Бул туура. Анткени алма даранан алышпай туруп ушул элдин каалоосу ушул болот да. Элдин каалоосу ушул болгон үчүн анан бийлик башына келгендер элди эстен чыгарып коюп атпайбы? Элдин курсагын тойгузган ал эч нерсе эмес. Sen elдің көңілін тойғыз. Көдөнін тойғыз. Анткени ел бүгін жақыр емес. Ел нан тауып жей алат. А бирок көдөн жақыр болот атпайбы? Көп нерселерден уттуруп атпайбыз. Биз улуттун ток, көдөнүбүз ачык болуп атат дейсиз. Кыргыздын улуттун улуулугу, кыргыздын жеринин сулуулугу бул биздин эң негизги байлык болчу. Биз ушул улуу адамдардын бизге калтырып кеткен, урпактарга калтырып кеткен улуу мурастарын унутуп баратпайбызбы? Жерибиздин сулуулугун тыштап кеткен ата-бабаларыбыздын мурастарындагы кенди баран кастырып атпайбызбы? Сиз ушу мына кечирим сурайм сөзүңүздү бөлүп койгонума. Азыр ушу жанагы мына мурастарыбыз жөнүндө айтып атасыз. Жогорку кеңеште деле кээде эми чыр чыгып кетет, эми иш үстүндө боло берет да. Талаш тартыш болуп кетет. Ошо талаш тартыш эмнеден болду экен десек эле акыры барып эле бир интригага такалган болот да, же бир портрет талашып аткан болот, же сиз айткандай же бир портфель талашып аткан болот. Анан мен таң калам да, көбүн эсе ушулар качан бир өндүрүш жөнүндө бир согушат депчи. Бир өндүрүштү, бир технологияны талкуулап атып, качан бир урушка кеткен учуру болот. Булар дайым эле бирөөнүн таламын талашып атып, же бир компания үчүн мушташышат, же бир фигура үчүн урушушат. Жана интриганы айтам. Саясатта достук болбойт деген бул чын эле экен. Мен көп кесиптештериме кейим. Ошолордун депутат болуп калганына да кейим. Мен эми мына 5 жыл депутат болуп, 6-жылдагы иштеп атасыз, бирок көрдүм да. Ой, аралашып жүрбөйсүз. Ушунчалык кийингени сулуу. Кымбат саат, кымбат машина бардыгы бар. Бирок мээсине бир бүтүрү жоктор да бар. Бей десең төө дейт да. Ана ошолорду көрүп тура таң көрө кыргыз, шорун көп турбайбы? Расел болуп тур. Сен ушуну каалап ушуну депутат кылдың, мына ушул отур сен, тагдырыңды чечип. Ай, эч нерсе мээсине жок адамдар депутат боло турбайбы? Ошолор эл башында отурбайбы? Анан айткың келет. Бирок жалгызсың. Жалгыз тарак бак болбойт дегендей. Кээде депутаттар бардыгы эле мисалы жана сен айтып атпайсыңбы жогорку кеңеште эмне үчүн ушул маданий мурастар жөнүндө, эмне үчүн ушул чыгармалар жөнүндө, эмне үчүн идеология бүгүнкү күндө бизде жок? Мамлекеттик идеология жок. Мурун мамлекеттик идеологияны тескеп турган билим берүү, саламаттык, ушуларды баары кармап турган мамлекеттик катчы деген институт болгон да. Ал институтты жоюп жүрбөдүкпү? Ал бардык билим берүүнүн сапатын, бардыгын ошол тейлечи. Ал президенттин ошол теге эл байлыгын кармап тура турган негизги немеси болот. А биз алардын бардыгын жок кылдык да, бизге мыйзам чыгарыш керек. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги, 3 бийликти гана кармап турабыз, болду. Ушул 3 бийликтин үстүндө мыкчып турушат да. Бул туура эмес, биз саясат алып баратабыз да. Эмне үчүн легендарлуу парламент? Самир, эмне үчүн легендарлуу парламент? Мына легендарлуу парламенттин курамын кара. Курамын кара. Төлөгөн Касымбеков, Мар Байжиев, Бегиш Шаматов. Кандай акын жазуучулар эле. Саясат Камбаралы Бобулов, бир эле Камбаралы Бобулов бүтүндөй мамлекеттик тилдин адвокаты болуп туруп, ошодо зыңкылдатып кармап турбадыбы? Маданиятты зыңкылдатып эле Төлөгөн Касымбековду кармап турбадыбы? Медаткан Шеримкулов, ал кандай? Ал бардык жагынан төпкөлүшкөн саясат. Ал адабиятта, маданиятта, тилди дагы бардыгын билген адамдар болчу да. Андан кийинки шайлоолорду эмне үчүн биринчи чакырылыш, экинчи чакырылыштан, үчүнчү чакырылыш, анан үчүнчү чакырылыштан төртүнчү чакырылышка начар, төртүнчүдөн бешинчи, бешинчиден алтынчы, жылдан жылга жогорку кеңештин чакырылыштарынын бардыгы эл алдындагы аброй өйдө кеткен ордун ылдый кетип атат да. Тескерисинче ушу 6-чакырылыш башкаларга салыштырмалуу популярдуулуктун туу чокусуна жеткен жокпу? Эми аны Садыр Нуркожоевич айтты ушундай депчи. Эми ал өзүнүн көз карашы менен айтып аткан чыгар. А бирок элдин аралап көрсөк,
Элдин азыркы биздин парламентке болгон пикири эң төмөнкү тепкичте, эң ылдыйкы жакта. Анткени эме тарых деген бул так илим. Мына кара. 6 жылдын ичинде 6 өкмөт башчы алмаштырдык. 6 өкмөт башчыны айдадык. Азыркы өкмөт башчы 7-чи. Бирок келгенде бардыгын кол чабып, мен сизге ишенем, ишиңизге ийгилик деп, кеткенде чийкилик деп кетип отурдуңуз. А сен эмне ошо келгенде сындыбайсың? Жана еврейлер баласын магазинге оротканда сабайт. Эй, бала көзүңдү чоң ач, сындырып алсаң көрөсүң деп. Алдын алып. Биз келгенде сындашыбыз керек. Кеткенде эмес. Жол кеткенден кийин кылычыңды кымдан чыгарбай эле кой. Качкан жоону катында эле саят. Мыйзам чыгарып бейдиги сенде элдин өкүлү болгондон кийин, көзөмөлдүк болгондон кийин аткаруу бийлигин өзүңүн балаңдай эле карап турушуң керек. Бияказа андай жок да. Бизде андай жок. Азыр ар бир депутаттын бирөөсүнүн энеси терде аким, бунун энеси терде зам губернатор, балдызы зам министр, тигинси статкачы аралашып калган. Анан булардын бардыгын кнопкасы көп. Бардык депутаттардын бардыгы эмне үчүн байкуш? Эмне үчүн алар эки жердеги 2-4 экенин көрүп турса 5 дейт же 3 дейт. Анткени анын өзүнүн пикири жок. Өзүнүн пикирин айтайын десе бүт жагы неме кылган. Анан өкмөт үчүн ушундай капчыгы калың, бирок калбыры да калың немелердин депутат болгону кызык. Ошон үчүн жанагы парламенттик шайлоого барганда өкмөттүк жанагы бийликтин партиясы карасаң жалаң байларды алат. Байлардын акчасы менен мына караңгы элди пайдаланып атат. Караңгы элди караңгылатып аткан бийлик. Өзүнүн каражаты менен эл караңгы болсо караңгы болсун, биздин жашоо жарык болсун деп атпайбы? Эл караңгыда кармалып тура берсин, биздин бийлик сакталып тура берсин, биздин байлык сакталып тура берсин. Мына ушул саясат. Элдин мисалы чындыкты айтайын десе, сен эмне кыласың чындыкты? Ошо сага күймөк беле, баары деле мен күйөм. Мен салып берип атпайм мына мектебиңерди, футбольный поле салып берип атам, тигинтип берип атам, минтип берип атам, балдарыңарды окутуп атам деп анан ар бир айылдан бир 5-6 баланы жумушка орноштуруп коет. Мисалы жер үйгө, кум төргө, анча-мынча аттуу баштуу үй бүлөлөрдөн алат дагы кызматка окутуп коет, анча-мынча үй бүлөнүн балдарын контрагын төлөп коет. Болду. Мындайча айтканда, адамдын доошун адамдар эртеле сатып алып коет атпайбы, аларды байлап, аларды жайлап коет атпайбы, шайлоого чейин байлап коет атпайбы. Мына ушул караңгылыктын дагы кесепети келечекке өтө катуу тиеп атат да. Кендирди кескен ушул кемчонтойлук саясатта. Сиз жакшы нерсени айттыңыз, Ырыскел Чынойгич. Чын эле биздин бул деңгээлибизде эми мына мисалы сиз айткан жанагы мейли өзүнүн округунда эле жыргатпагандар да бар. Эгер салыштыра турган болсок, мейли өзүнүн округун эле жыргата берсин дейли десек, кайра эле келип жанагы келиңиз мен коюп берейин. Жанагы деңгээлин айтам. Азыр бизде мейли өкмөт болсун, мейли кимиси болсо дагы, рахмат. Кимиси болсо дагы бала бакча салганды билебиз, мектеп салганды билебиз, мечит салганды билебиз, ашып баратса бир кичинекей чакан оорукана салганды билебиз. Болду, маселе ушуну менен эле токтойбу? Биз ары карай аша албай атпайбызбы? Биз өнүгүү десе эле ушул мекемелер менен эле чектелип калсак эле өнүгүү. Эми ошонун дагычы ушул жерден дагы алдап атат да. Мектепти салдырып атат. Бюджеттин акчасынан. Мектеп салдырып бюджет атказган. Анткени айтат, эртеңки референдум салып атат да чын-чынына келгенде. Ошо элдин өзүнүн акчасын өзүнө салып берип атат дагы, мен салдырдым деп атат да. Анан ошондо ошталып атат. Эл ошого макул болуп атат да, сен дейт да, эмнеге не кылып бердиң дейт да. Бул не кылып берсең, бул мектеп салып берди. Мектепти сен акчаң салыгыңа салып атпайбы? Өкмөт деген жок да, өкмөт деген эмне? Өкмөт деген бул менеджер. Элдин салыгына чогулткан акчаны кайта пенсия пособие берет. Капитал вложениега салып берет. Болду. Чындык жеңди октябрда. Чындык жеңди. Бирок ошол чындыкты, караңгылыкты алеки заматта шылуундар келди дагы бурмалап койду. Эт саткандар бар го. Ментип туруптурлар анан эт менен сөктү ортодон алдырып турган. Ошондой алдап кетти да. Булар бийликтер элге ынтымак керек дейт. Иши жүрбөй калса ыңкылап керек дейт. Иши жүрүп жатса ынтымак керек дейт. Ушинтип эле элди алдап кетет да. Ушунчалык анан эл ошого чыгып атат, анан убакыт бербейсиңерби? Тигинисте деле убакыт бериш керек, бунусунда да окшойт. 30 жыл убакыт бердик го.
Көрünбөгөн бит жаман, көрбөй үргөн ит жаман дейт. Булар көрүп көрбөй эле ура берет да, түк түшүлүк деген жок. Түркөйлүк. А бийликтегилер үчүн ушундай отуруп, тиген кандай десең, анын дейт, анын 200 фейк бар дейт. Кандай десең, анын 200 немеси бар дейт. Аме дедиң, Анда күчтүү экен деп калабыз. Ал күчтүү экен дейт. Ушуга бир аз тыйым берсек, бул мени коргоп турат экен депчи. Сөйөктү ыргытып коюп туруп, ал тала кыла десечи, анан ырылдашып атат да. Бул жана мультфильмдегидей эле да. Ал бирок Гиеналардай да. бирок анын өзүнүн чындыгы бар болуп атпайбы? Ушу мен чындыкты жеткирейин деп жана анча тиги троллдорду, фейктерди жалдап атпайбы? Кайсы чындыкты? Мисалы, кайсы чындыкты жеткириш Ал үчүн? сиз үчүн чындык эмес. Ал өзү үчүн чындык да. Ал ошону чындык деп эсептейт. Мен ошол Дамир, Мына бул деңгээл болуп атпайбы? фейктер менен жана 6 аккаунтум бар, 20 аккаунтум бар деген адамдар менен мен да табалып сүйлөшүп калам. Байке, мен сизди от души жакшы көрөм дейт. Но мен жумушта акча табышым керек да дейт. Мага 30 000 40 000 сом төлөп барат. Сиз мага кандай жумуш табып бере албайсыз да дейт. Анан кийин эртең менен келип айтат дейт да, Момбеков бүгүн жогорку кеңеште мындай сүйлөдү, бүгүн троллить Момбековду. Деген анан кийин мен өзүм эле 5 пикир жазам дейт. 5 пикир жазам да анан өзүмдөн официальный расмий менен кайта поддержка жазам да коюш керек. Так что тиги 5 ишенбей, тиги ишениңиз деп коет анан. Анан ошондой десең анан рахмат дедим дейм да, рахмат. Жок дегенде күнөөңдү жууп аткан экенсиң, иттигиңди мойнуңа алып аткан экенсиң да. Деги эле өзүңүз саякаттайсызбы мындай атайын? Жок, мисалы мындай да, мен баштанбы же шыгылып, же менен коркушабы депутаттар көп эле чыгат. Тышкачы. Кайсы бир тиги өчөрө пайдасыз. Бир тыйын алып келбейт, пайда. Бир инвестор алып келбейт. Бирок бир короо депутат кетет. Мен телевизордон көрүп калам. YouTube'да көрүп калам, Кыргызстандын депутаттары бул мамлекетке келиптир, бул мамлекетке жүртүр дейт. Сиз жоксуз. Жокмун. Карасак өңкөй балык. Балык депутаттар унчукпаган, негизи эч мааниси жок эле чогулуштар боло берет. КМШнын алкагында, СНГнын алкагында, Түркпанын алкагында, анан көбүнесе министрликтер тигин-тигиндеттен депутаттар кыйнашат. Кайсы бир министрликтердичи бизди чет өлкөгө барып келгенге мындай неме поездка кылып бериле, анан каржылап берет. Анан байкуш министрликтер тияк менен сүйлөшүп, анан кийин поездка жасашат, анан өкмөт эсенен барып келет. Анан кыдырып келишет. Анан кийин баратканда карасаң бир эле неме менен кетет, кичинекей чемодан рюкзак менен кетет. Келатканда карасаң тозуп чыгышат шопурларчы. Жайнаган чемодандар менен келишет, эми товар алып келишет. Чын айтайынбы, кийим алып келишет, баласына, аялына толтура нерсени баарын алып келишет да. Эмне бардың сен? Эмне маселени чечтиң ошоп калып? Эмне үчүн Япония таштак жерде эле, таштак эле жер, эчтекеси жок, кени жок. Күнтөрдө алтыны жок, жетим тоодой темири жок, газ жок, эчтекеси жок эле. Ысык көлдөй бермети жок. Жерде бизден канча жыл алда кетип калды. Эмне үчүн биз? Бүт мүмкүнчүлүк бар. Бүт мүмкүнчүлүк бар. Бизде жоопкерчилик жок, бизде тобокелчилик жок. Балким каалоо жок. Мындай карап көрсөң, күнөөнүн көбү өзүбүздө, элде. Негизи эле саясий карьераңызда жанагындай бир чечим кабыл алаарда орчундуу деп коелу, же болбосо бир мыйзам сунуштаарда кеңеше турган адамыңыз ким? Акыл сурай турган адамыңыз барбы? Мен балким өзүңүздүн коллегаларыңыз арасында. Мындан турат. Мен 6 жылдын ичинде депутат болуп туруп, бир да кишиден акыл сураган жокмун, кеңеш сураган жокмун. Бизде депутаттардын бардыгы мен көрөм да. Жогорку кеңешке келгенде жардамчылары, кеңешчилери ошол күндө карала турган мыйзамдар боюнча сунуштарын жазып, анандай ар бир бетин белгилеп, маркерлер менен жазып, чийип коюп коет, анан сүйлөй турган сөздөрүн, көтөрө турган маселелерди, анан жоопторун, немелерин баарын бере турган суроо үчүн жазып коюшат. Бизде жогорку кеңеште бизнесмендер көп да. Өтө көп. 99%, 95% бизнесмендер. Алардын кызыктары бар. Бул боюнча мисалы баягы билесиң да, ун боюнча кошумча нак салын алып койгондо жалаң чыгып сүйлөгөндөрдүн баардыгы тегирменчилер. Жалгыз 3 окууда мен каршы чыгып турганмын. Болбой эле күчкө салып өткүзүп кетти. 600 миллион сом өкмөт зыян тартты. А бирок бүгүн отурбайбы ошо депутаттар?
Алып 600 өкмөт зыян тартса, булар 600 миллион сом пайда тапты да. Демек алар бермек да ошону. Бирөө жоготсо бирөө табат. Бирөө жоксо бирөө табат да. Эч кимиси жооп берген жок. Эч кимиси жооп берген жок. Анткени өкмөт менен макулдашып болот. Акылдашып болот. Анан коммерсанттар депутат болуп келгенден кийин коммерческий подходдор көп болот экен. Байлар кутуруп атат. Айылдын эл кутуруп атат. Бул тиги бала тигини свадьба кылсам бул жерден өткөрөсүн дейт. Атасы кредит алат. Баласын свадьбасын өткөрөт, кредит алат. Келген жекжаттары 1000 сомдон кошот, тигилер $100 кошот да. Актабайт. Анан карыз болуп калат. Үйүн алдырат, ажырашат. Ошентип аны ысырапкорчулук. Анан жаланча машина жалдап. Мунун кереги жок. Ушуга бир каада салттагы чектөө киргизип коелу деп токтоодон алып чыксак анан ошондо күлгөн мени бир кесиптешим. Айтпай эле койгон айтты, Ырыскелде мына жерде депутаттардын деди. 66 депутаттын тойконосу бар экен деди. Анан өтөбү деди. Силер тойконалардын баардыгын токтотуп атпайсыңар деди. Анан өтөбү деди. Силерди азыр өпкөнгө түзөт деди. Айткан эле 27 эле добуш менен өтпөй калган да. Негизи өзүңүз той берсеңиз канча адам келет эле? Жөө мен той деле бердим. Той бергенде 400ге жакын адам келди. Той бергенде бирок мен канча тойго барсам ошончо адам келет. Менин жегжатым көп, мисалы эми 120 депутаттын жок дегенде 70-80 келет. Бир чакырыш депутат болгондон кийин барасың, анын жакшылыгын ал сенин жакшылыгың келет дегендей. Анан өкмөт мүчөлөрү келет. Эмнеге 70-80 120 эмес? Эмненен? Чакырылгандарды айтам. Чакырылгандар эми мен баары эле катыша бербейт экен да. Адамдын өзүнүн табиятынан жараша болот. Мисалы мен жора жолдошторум, айылда классташтары болобу, тайке жээн дегендер мен баардыгы менен алардын жакшылыгына барам. Анан алар да келет. Анан кээ бирлерине айтам да, мен силерди кыйнай эле коюп чакырбай койгон жок, эмнеге дейт да. Эмнеге теңсинбей атасыңбы дейт да. Анан ошол да. Ошентип да сен эмне теңсинбей анан жалаңына байлар чакырып бизди кедей кылып атып деп намыстанат кыргызча, намыстанат. Чакырбай койчу. Анан ошон үчүн көбөйүп атпайбы список кайра эле. Ошондой көп атат. Мен ошол мыйзамга өзүм жазган болчу. Мен 100 эледен ашпасын тойдо. Чыгымдар дагы ошондой болуш керек десең өткөн эмес мыйзам. Кандай ойлойсуз 20 жылдан кийинки Кыргызстан? Жакшы жагынан эмеспи? Баягы кандай болгон күндө сиз кийинки жылдары эмнегедир мындай оппозициялык маанай жараткан, дайыма сизди көргөндө эле мындай оппозициялык позицияны карманган депутат катары көрүш, балким бул адат болуп кетпейби? Мен ошодон корком Замир. Ушул уланып кетеби деп корком. Муногу караңгылык дагы узарып кетип, бунун өмүрү узарып кетсе, Кыргызстандын жок болор немеси дагы жакындап келет да. Бийлик элге кызмат кылыш керек, эл бийликке кызмат кылбаш керек. Эл бийликке жакын барбаш керек, бийлик элге жакын барыш керек. Ушул нерсе келет деген менде чоң ишеним бар. Ал үчүн биз бардык нерселерди басып өттүк. Бардык нерсе кылдык. Инкылаптын баарын жасадык. Ынтымакта жасадык. Күт деди күттүк, бүт деди бүттүк. Бир гана нерсе калды. Аң сезимдеги инкылап жакындап көрүнүп калды. Өзү караңгы элди башкарыш жеңил экен да. Жеңил экен да. Фейктер менен башкарат. Улуттук биринчи канал деп коюлса, ошол жактан калып туруп атпайбы? Мен ошол жакта иштейм. Ошол жактан дагы уруп атпайсың дебейсиз. Коомдук телеканал деп коебуз биз. Коомдук деп коебуз. Ал коомдук болгондон кийин коомдунго сен жергиликтүү элге жеткиликтүү маалыматты жеткир. Мейли бийликтин жаман жагын көрсөтпө, жакшы жагын көргөз. Бирок оппозициянын жаман жагын көрсөтпө, анда жакшы жагын көргөз да. Ал деле коомдун бир бөлүгү да. Позиция болгон жерде оппозиция болуш керек да. 30 жылдан бери эгер жалпы үстүртөн карай турган болсок, Оскел Чыныгич чалкасынан жаткан тырмоокту кайра кайталап эле басып атабыз да. Эгер мындай үстүртөн карай, космостон карай турган болсок, кыргызстандыктар тырмоокту кайталап эле басып атабыз. Кээ бир эстүү жандар деп коеюн, эстүү улутпу айтор, эстүү эл дейбизби? Сиз жана мисал кылган Япония, сиз мисал кылган Корея деле ушу биз өңүттө биз баскан кыйынчылыктын баарын баскан улут, баскан мамлекеттер, керек болсо Кудай сактасын, биз көрбөгөн согушту көргөн мамлекеттер, элдер, атомдук бомбаны көргөн мамлекеттер да, анан ушулар мына ол тырмоокту бастык эле экинчи жолу баспашыбыз керек экен деп, же буларда ушунчалык эле генинде тарбиясы күчтүү улутпу?
же булар чындап эле өндүрүшкө жакын улутпу? Анан булар дагы бир нерсени түшүнүп, эгерде биз экономиканы көтөрмөйүн мындай туңгуюктан чыгуу мүмкүн эмес экенин түшүнүшүбүз керек деп. Ошо мына кымбат нерселерди өндүрүп сатат, ошонун баардыгын мына өзүбүз кармап турабыз, колубузда телефондорун кармайбыз. Мына бизди тартып аткан камеранын баарын ошолор бизге өндүрүп сатып атат. Биз дайыма арзан нерсени өндүрүп сатат экенбиз да, кымбат нерселерди башка жактан сатып алат экенбиз. Ойлоп табуучулук жөнүндө айткым келип атат да. Же биздин улутубуздун гени ушундай нерсе, талант дейбизби, шык жокпу жөндөм. Ойлоп табуучулук жокпу дейм да. Жер иштеткени жер иштетип, кен иштеткени кен иштетип багып баштады. Азыркы бизди чынына келгенде кармап турган ушул гана кат бар. Жана орто бизнес, чакан бизнестер ушу мамлекеттин өзөгүн кармап турду. Өкмөттү ушулар кармап турду. Анткени салыкты ошолор төгүп атат. Ошолор аркылуу өкмөт элге пенсия пособие берип атат. Өкмөт өзү эчтеке менеджерлик иш кылган жок. Булар эки маселени сүйлөшпөйт экен да. Биринчиси дин экен, экинчиси саясат экен да. Басымдуу бөлүгү ушундай экен да. Бизде эң көп тескерисинче. Эң көп ушул эки нерсе саясат, экинчи даават. Кайсы жерге барсаң, мамлекеттик мекемелерде саясат, диний мекемелерде даават. Болду. Экономика, идеология, спорт, билим берүү жок да. Бунун эч кимге кереги жок да. Бизде эл менен эсептеше турган шайлоолор болот атпайбы? Шайлоолордо эле элге жакын барабыз, анан 5 жылга бекинип калабыз. Эл деле айтып атпайбы? Азыр эми силер эми шайлоодун убагында биз силерге керек экен. Туура. Туура, силер шайлоодо эле керексиңер. Ооба да, башка эмне кереги бар? Сен эмне керегиң бар? Сен кимге керегиң бар? Анан шайлоодо сенин керегиң экенин билип туруп, анан кийин сен эмне ошо керегиңди 1000 сомго сатып атасың? Неге сатып атасың? Эртеңкиңди. Мына антимитингге чыккандар деле 1000 сом алды бир күнгө турганга. А сен 5 жылдыгыңды 1000 сомго сатып атпайсың. Бирөөлөр тараптан берилген кандай суроо жакпайт сизге? Мели журналисттер тараптан деп коелучу. Эл аралап калганыңызда кандай суроо жакпайт? Кандай суроо жакпайт? Сизди задевать этет мындай? Жиниңизди келтирген, кыжырыңызды келтирген, жооп бергиңиз келбеген кайсы суроолор? Калпты чың кылып сураган, какшыктап сураган суроо жакпайт да. Мисалы, билип туруп эле сиз неге ичи тарлык кылып атасыз деп сурайт. А мен эмнеге ичи тарлык кылып атам? Десем мен сиз мону айтып атпайсыз дейт. А мен чынды айтып атпайм. Сен калпты мага чың кылып суроо берип атпайсың. Десең, жок, болбой эле өзүнүн жалган, жасалма суроосун берип алтырып, анан ошону чың кылтырып, анан сенин намысыңа тие турган суроолорду берет да. Мисалы, эки жердеги 4 экенин билип туруп, анан кийин ошонун 5 дегендей кылып суроо бергенде күйбөгөн жерим күл болуп кетет да. Мен билем да, журналисттердин деле кайсы журналист, кайсы чиновниктин камчысын чабат, анын артында кайсы канал турат. Ал кандай кимдер менен жакшы мамиледе, кимдер менен жаман мамиледе. Мисалы, жогорку кеңеште сүйлөй албайт, чоркок, коркок, анан жазганын карасаң укмуш. Анан эл ойлоп калат, мен гостинушум күйүп атыр, жазган окусаң бир башка, жанына келсең бир башка дечи. Мээсинде бир бирөмүк жок. Өмүрүндө филармонияга барбаган депутаттар да бар. Китеп бетин ачпагандар да бар экен. Толтурада. Жана өткөндө көрбөдүңбү эми? Өзгөн райондун кайсы областка кирерин билбегендер чиновниктер жүрбөйбү? Кой аксагы менен 100 болсо, депутат деле акмагы менен 100 болот. Кээде ошолор менен коллега болгонуңузга өкүнөт окшойт. Өкүнөм, аябай өкүнөм. Өкүнөм, анткени сен ошолор менен чогуу жүрүп, анан ошолорго айтылган жаманаттуу сөзгө сен да кабыл кыла атпайсыңбы? Мен билем. Алардын арасында атчалык болбосо да тайчалык кадыр бар экенин билем. Бирок алардын фонунда, алардын жанында мен жалпы эле ошол жогорку кеңештин дарыгын айтылган сындар мага деле тиет да, оор тиет да. А бирок тигилерге тийсе дагы бурун аларда мындай ошол макул эмес, мындай неме экен, ардамты койбойт. Ардамты эми ошо добуш берип атканда айтам, арт жакта журналисттер карап тур. Карап тур. Десең, эми алар караса желкеңен карап турат. Кудай төңөн карап турбайбы бирок? Сен мейли арттан коркпо, журналисттен коркпо. Төңдө Кудайдан коркпайсың десең. Мен адам коркпойм дейт. УКМКдан коркот. Прокуратурадан коркот. Алдында камчы Ташиев отурса, каалаган кнопканы басса басат.
добуш берип атканда Кудай билип кылган күнөөмдү кечире кой деп ичинен дуа кылат экен. Добуш берип атып туруп биз билип билбей кылган күнөөмдү кечире көр деп туруп дуа кылсак, булар болсо кнопка басардын алдында жараткан Алла ошо жалган эмеге добуш берип атам, билип туруп кылган күнөөмдү кечире көр деп туруп басып коет. Анан кийин азыркы жогорку кеңеш депутаттарын мен бар элекмин, бирок менен башка депутаттардын баардыгы умрага жылдап барат. Анан кийин айтат да, сиз эмнеге барбайсыз дейт. Анан мен күнөөм жок болсо эмнеге барам дейт. Күнөөм жок болсо эмнеге барам дейт. Силер жылда кайсак кыласыңар, анан жылда барып туруп, анан кайта ошону минус кыласыңар. Жылда кайсак эми өмүр бою ушунча жүрөсүңөрбү? Кудайды да калдап, элди да калдап, келечекти да алдап. Кино көрөсүзбү? Кинолорду? Эмне кинолорду көрөсүз? Жанагы боевик, саевик, анан кийин триллер дегендерди, анан комедия жакшы көрбөйм. Анткени мен үчүн бир жакшы сценарий менен жазылган жакшы мелодрама болсо ошону көрсөң, анан ошол менен анан эң көп көргөнүм мен Ждимениянын бир дагы немесин калтырбай көрөм. Кээде көрбөй калсам, ошону кайта YouTube'дан түрүп алып туруп 2-3 серия көрөм. Анткени ошол кезде билбейм, көптөр таң калат эмнеге ошону. Мен көрүп атып кошо ыйлап болуш керек. Ыйлайм да. Мен ошо ыйлаганда эсалам. Мен ыйлагым келет. Атайын ыйлагым келет. Көзүмөн жашым көнөктөп ага ыйлайм. Ошол жанагы атасы менен баласы 40 жыл табышпай, анан кийин жана Ждименияда отец ваш здесь деген, анан тиги чыгып келатканда баласынын ордуна мен өзүмдү кылып, анан ошол экөө коргошундай ээрип атканда, экөөнүн көзүнөн жаш тамып атканда, менин көкүрөгүмөн жаш тамат. Мен ошол менен кошулуп ыйлайм. Анан келинчегим азыр айтат да, жинди болбочу дейт да, эмне эле өкүрүп ыйлап атасың дейт да. Ошондой ыйлаганда мен деле рахат алам. Аябай боорукер киши окшойсуз. Анан ар бир адамдын өзүнүн ролу болот экен ар тармакта. Сиздин ушул ролдоруңузга кыска эле токтолуп кетсеңиз, бир сөз менен эле айтканда, үйдө кандай жолдошсуз, жеңебизге кандай күйөөсүз, балдарыңызга кандай атасыз, анан бу саясий чөйрөдө өзүңүздүн ордуңузга, өзүңүздүн бүгүнкү авторитетиңизге кандай баа бересиз? Мен Замир, мен өзүмө өзүм баа берсем туура эмес болуп калат. Эми тарых берсин, убакыт өзүм берсин, бирок мен өз үйүмдө мен татыктуу ата катары өзүмдү сезем. Балдарыма камкордукту катуу көрөм. Көптөр таң калышат. Бир жолу тоюнда Жылдыз Мусабекова айтып койбоду, Рыскелди эчтекеден коркот, бир гана аялдан коркот депчи. Эрте менен эрте балдарын садикке алып келип, анан кийин аялдан корккон үчүн кайта барбай анан жогорку кеңеште отурат депчи. Ал чындык эле. Мен кичинекейинден коркосузбу чындап эле? Жок эми, ал коркоктук эмес. Мен эрте менен кээде айтыша кетпейсизби дегеним го. Жок, ал жагынан таласта экинчи атаман жок, бар эле биринчи атаман. Биринчи атаманбыз, ал жагынан Кудайга шүгүр. Бир кыйкырганда баардыгы туруп калышат, бирок билет. Кыйкырганга жеткирбейт. Кыйкырсам жөн кыйкырбайм. Рахмат, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бекем ден соолук каалайм. Ишиңизге мындан аркы ийгилик каалайм. Силерге ийгилик. Кандай сөзсүз эле эми сиздин ордуңуз эгер жогорку кеңеш болбосо дагы сиздин эл үчүн, мамлекет үчүн деги эле көрсөтө турган кызматыңыз алдыда деп ишенебиз. Рахмат. Ушунча энергияны каяктан табасыз билбейм. Абдан энергияга бай адам экенсиз, ар тараптуу экенсиз. Көп темага кайрылып кайтып аттык. Өзү кандай адам сөзгө бай болот? Билимдүү адам сөзгө бай болот да. Бул менин түшүнүгүмдө. Анан ошон үчүн жанагынтип сизди токтото албай калып аткан учурлар ошондон болуш керек. Үйдө деле ушундай ата болушуңуз керек, досторуңуздун арасында деле ушундай дос болушуңуз керек. Сиз жөнүндө көп адамдар ойлорун жакшы жагынан билдирип жүрүшөт. Ушунуңуздан жазбаңыз. Рахмат. Бар болуңуз, кайда болсоңуз аман болуңуз, бөөдө кырсыктан сактасын жаратканыбыз. Эми бүгүн батаңызды деле берип коюңуз, болду. Рахмат. Рахмат.